эки ярамаз эшекти бирөө кайсы бир акылдуу алдап саткан окшойт. 5 миңден сатып элек. Туристтерге 1,5 миң сомдук эшекти 5 миң сомдон сатышкан. Бул тууралуу көргөн билгендер билдиришти. Жалаң гана баш кийимдер болгон бул келин коноктордон келген кийиттердин баарын өрттөп салды. Мындай көрүнүш Кыргызстанда биринчи жолу катталды. Жалаң гана желмаяндар ЗАГСка чыгышты. Бишкекте токко урунган 9 жаштагы бала көз жумду. Ушулар жамашка жаңылыктар түрмөгү видеонун астындагы үйдө караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан агыр жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Мен үйүмө мейман-сейманга келе турган, той-пой кылсам келе турганда калпак салпактарды аптелбеле койгулачы, пожалуйста. Жолукту өрттөгөн видео коомчулукту экиге бөлдү. Социалдык тармактарда тараган видеодо тургундардын бири алыш бериште кереги жок, колдонууга жараксыз жоолук жана чүпүрөктөрдү кийит катары берүү адатын сынга алып, аларды өрттөп жиберген. Максатым адамдарды жараксыз буюмдарды белек же кийит катары бербөөгө чакыруу, дейт видеонун автору. Бир тарабанын көтөргөн маселесин колдосо, экинчи тарап эгер колдонууга жарактуу болсо, өрттөбөйли муктаждарга таратып берсе болмок деген пикирде. Сиз кандай ойлойсуз? Автор туура кылдыбы же башка жолду тандашы керек беле? Мен үйүмө мейман-сейманга келе турган, той-пой кылсам келе тургандар, мынага окшогон жоолук болук, мындай не дейт алиги, белге байлай турган калпак салпактарды аптелбеле койгулачы, пожалуйста, мындайларды. Алып келбесеңер деле капы болбоймун. Бекер деле байкуштар мусорга, өрткө кетет экен. Лучше не надо, аптелбеле койгула. Серьезно, кереги жок. Алып келсеңер деле баары жыртык, пыртык, каякта бир эмне шалтак, балтак чыккан, ошондой келет экен. Капы болбойм, алып келбеле койгула, пожалуйста, туранам силерден. Жалаң желмаяндар кортежге чыккан. Мындай той Токтогулдун Торкен айылында болгон. Анда автор кызды үйүнөн алып кетип бара жаткандарын айткан. Видеодон ондой желмаянга шаар байланып, шаңдуу маанайда кетип бара жаткандарын көрүүгө болот. Интернет колдонуучулары мындай көрүнүштү өзгөчө баалап, эки жашка каалоо тилектерин калтырышкан. Жашадой жашап турсаң эле көрөр экенсиң. Элең турайын деп. Велосипедчен туристтерди көргөн, машина менен жүргөн туристтерди көргөн, мондай ол эшек менен жүргөн туристтерди көрүлө келет. Короче, мына Тимурларды кармап алдым. Мына ярамас эшекти ким сатты буга 5 миңге? Булайган эшек менен азыр Оштон караколго жөнөптүр. Мына Куршаттын кире бериши туугандар. 20 жашта экен. Германиядан экен. Привет, передай, пожалуйста. Привет. Короче, шундай жаңылыктар болду. Вот, мына. Экотең. Ургач экен. Азыр колуна 500 берип, ак жол калап койдум. Давай, Тимур. Уйдимся еще раз. Мына эки ярамас эшекти кайсы бир акылдуу алдап саткан окшойт. 5 миңден сатып экен бүгүн. Экотең ургач экен. Бул ярамас эми жылбай атат эмичи. Короче, видеого тартканга уруксат берди өзү. Жакшы бала экен Тимур. Ошей. Надо сказать х. Орысчаны кам-кам сүйлөйт экен, мага окшопчу. Бечараларга не зарлем ушинтип келип буяка. Эшек менен караколго жөнөптүр Оштон. Жолда мен кармап алдым. Өзү өтүп кеттим эле, азыр кайтып анан кайра келип. Тимур менен Анжелина Жоли кетти. Жүргүлө кушап барып чайпай алып берейин десем, ой коюшту. Анан кой анда 500 сом болсо да суу ичип келеткиле деп майледим. Давай, Тимур, родной! Экөөбүз жакын доспуз. Сонун жаңылык. Сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5 миңден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Карабачмын. Ушундайдан Кудай сактасын. Бөөдө кырсык Кашкабактын ортосунда дейт мынакей.
Кабина табылбай калыптыр. Мынакей үстү менен ала салып бычаланып кеткен экен. Бетономешалка. Мына мындай чоң машиналар келет. Бул деген альтернативный жолда. Тепкеден бурулгандагы мынакей мындайынан ылдыйынан чөт. Анан могул жерден катуураак келип алган окшойт да. Негизи могул жерге знак коюлуш керекпи дейм да, карабачы. Атайын келип тартып атабыз, ушул эскертүү иретинде. Күндүз эле мындай нерселер болот, карабачы. Мына түнкүсүн кандай болот, ошон үчүн могул жерге стрелка коюп, бери көздөй кеткиле деген коюлуш керек да. Андан сырткары могул Ак Суу району Каракол айылы. Ушул жерге деген лежачийлерди коюш керек. Лежачийлерди коюп 3-4 койбосо мынакей тетигиндей чоң машиналар өзү көрдүңөр өзүңөр билгендей. Треверсини Алото резорт дегенди билесиңер, шахты жака чоң мекемелер салынып атат. Ошол жерге чоң машиналар өтүп атат, строй материалдар. Чоң машиналар чоң баягы ылдамдык менен токтой албайт сразычы. Үйлөр жолго жакын. Ошондуктан тез менен эртерээк ушуну пайдаланбаса мынакей ушул кырсыктан биз уккандан бир киши өтүп кетти. Арты кайрылуу болсун, жаткан жери жайлуу болсун, бейиштен орун берсин. Астына бир комментарий жазгыла, билген жактарга жиберип ушуну бир бөлүшүп койгулачы. Тез менен чара көрүлүп, могул жерге знак, андан сырткары тетиги жерге лежачийден бир 3-4 коюш керек. Биздин суранарыбыз ушул болуп атат азыркы маселечи. Карагылачы. Жүрөк ооруйт, ыйлагың келет, жапжаш водительдер. Мынакей өдөдөн да бул жак дөңдөн ылдый түшүп келгенде эле ушундай болуп атат да. Ай, жаман. Токко урунган 9 жаштагы бала каза болду. Бишкекте токко урунган 9 жаштагы Ибрахим Анарбеков көз жумду. Бул тууралуу анын апасы соц тармактагы баракчасына жазды. Эскерте кетсек, кырсык 26 июлда саат 20:13 чамасында болгон. Окуя Октябрь райондук сотунун имаратынын тушундагы бетон арыкта балдар ойноп жүрүшкөн учурда болгону айтылды. Укам баскы сенчу. Мен укам баскы он үчүн акча таппай атабыз. Эжде чуркап жүрсүнчү бул дагы. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, мен Кубанычбек кызы Кымбат. Мындан алдында силерден жардам сурап кайрылган элем. Уулум Мухаммад 5 жашта, азыр баса албайт. Ошо жол кырсыгынан улам ушундай абалга түшүп калган. Мындан алдын 3 жол операция болгон башында. Азыркы учурда башында аппарат менен жашап жатат. Силерден суранарым, ушу баламдын операциясына жардам берип кетиңиздерди өтүнөм. Берген жардамыңыздарды алып атабыз. Аллах разы болсун барыңыздардан. Көптү көрсө көл болот дейт. Ушу балам басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Балам да бутуна туруп, өз алдынча мектепке барып, өз алдынча ойношун каалайм. Мен баламды көрүп жүрөгүм ооруйт. Бизге азыркы учурда $45,000 акча каражаты керектөлүүдө. Бизде андай сумма жоктугунан улам аргасыздан кайрымдуу кыргыз элимен жардам сурап кайрылып жатам. Бизге кайрымдуулук кылам деген инсандарга өзүмдүн атымда Мбанк ачылган. 3197 кымбат деп чыгат. Ошо Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк 3097 Нурбек деп чыгат. Ал дагы өзүмө караштуу. Аллах таалам баарыңыздардан разы болсун. Берген жардамыңыздарды алып жатабыз. Тинькофф жок.